Бул жылы өлкөдө болуп жаткан кырдаалга байланыштуу улуу жеңиштин 75 жылдыгын майрамдоого мүмкүнчүлүк жок. Бирок бул кырдаалга карабастан кан майданда каражанын кар чуруп келечек муунга ачык асман тартуулаган ата-апалардын улуу майрамын жогорку деңгээлде майрамдообуз шарт. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила, песни заводила, про степного сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Улуу жеңиш майрамын утурлай билим берүү жана элим министрлиги жогорку окуу жайлардын студенттери үчүн онлайн фестиваль уюштуруушууда. Анда студенттер патриоттук маанидеги ырларды, монологдорду аткаруу менен сынакка катышса болот. Ар бир студент программа боюнча өзүнүн чыгармачылык изденүүсүн, фантазиясын эркин чагылдырса болот. Эң башкысы коомго позитивдүү дух берүү керек. Жеңиш, тынчтык, ынтымак, эрдик, эмгек жөнүндөгү ырларды көркөм окуу. Согуш мезгилиндеги элдин духун көтөргөн обондуу ырларды аткаруу. Согуштагы жана тылдагы чоң ата, чоң энелерибиздин эрдигин жана эмгегин чагылдырган чыгармалардан монологдорду, диалогдорду аткаруу. Студенттер арасында онлайн режимде өлбөс полк эстафетасын өткөрүү. Согуш, жеңиш, тынчтык темасындагы видеороликтерди жана сүрөттөрдү тартуу. Мындай сынак тууралуу уккан студенттердин көпчүлүгү согуш ардагерлерин колдоо максатында аталган сынакка катышууну туура көрүүдө. Алардын катарында Кыргыз-Түрк Манас университетинин студенти Шайыр Бактыбекова дагы бар. Студенттердин арасында уюштурулуп жаткан улуу жеңиштин 75 жылдыгына арналган Жеңиш ырын ырдайлы аттуу онлайн фестиваль уюштурулуп жатыптыр. Мен дагы бул фестивалга катышууну чечтим, себеби менин дагы чоң атам улуу ата мекендик согуштун катышуучусу. Ал эми улуу жеңишти алып келген биздин ата бабаларыбыздын эмгектерин даңктап, аларды унутпай, аларды барктап жүрүү ар бир жарандын, ар бир ата уулдун милдети деп эсептейм. Видео материалдарды, тексттерди Facebook, Instagram баракчаларына жеңиш ырын ырдайбыз деген хэштег менен жайгаштыруу керек болот. Онлайн фестивалга катышкан өзгөчөлөнгөн студенттерге республикалык фестивалдын лауреаты, дипломанты деген наамдар берилет. Алина Бактыбекова, Улукбек Азизбеков, Пирамида.